жер Ала Тоо партнер строй деген компанияга тийиштүү да. Бетонный каркасын бүтүрүп, андан кийин гана сатуу иштерин баштап жатабыз. 9 этажга чейин курганга укугубуз бар. Элге түзүлгөн кандай ыңгайлуу шарттар бар? Саламатсыздарбы? Кыргызстанда азыркы учурда курулуш тармагы активдүү өсүүдө. Азыр биз Adex International курулуш компаниясынын жетекчиси Уларбек Бакырдинов мырза менен маек курабыз. Саламатсызбы, Уларбек мырза? Саламатсызбы. Алгачкы эле суроом мындай: мурда жер тамды сип панель менен курсаңыздар, эми азыр көп кабаттуу үйлөргө өтүптүрсүздөр. Азыр учурда салып жатасыздар. Буга эмне себеп болду? Өзүңүз жогоруда белгилеп кеткендей, биз буга чейин Кыргызстандын 7 областына тең сип панелден үйлөрдү куруп келебиз. Жылына 100дөн 150гө жакын үйлөрдү куруп атабыз, Кудайга шүгүр. 2 этаж, 1 этаж түрлүү болгон бул канадский технология менен. Бирок ошол эле учурда биз көп кишиге кызмат кылган себептен ошол эле биздин ардарларыбыздан бизге көп сунуш келчү да. Силер чоң этаждагы курбайсыңарбы, өзүңөр курбайсыңарбы, же болбосо бизге куруп бербейсиңерби деп ошол бизге сунуштар көп түшчү. Анан ошолордун арасынан бирок биз буга чейин мурда компаниябыздын лицензиясынын деңгээли бул 3-үчү уровеньде болчубуз да. Анан азыр болсо Кудай буйрса уровеньибизди көтөрткөнбүз. Азыр болсо 10 этажга чейин, 9 этажга чейин курганга укугубуз бар. Жана ошого карай буга чейин элге жарыя кыла элек, бирок салып келаткан объектибиздин Кудай буйрса жакында старт продаж болуп, мындайча айтканда сатуусу башталган жатат да. Көптөгөн курулуш компаниялары үй котлован убакта эле сатка чыгарып башташат да. Сиздерде бул учурда кандай? Батир толук салынып бүткөндөн кийинби же кандай болот? Биз азыр өзүңүздөр көргөндөй 9-чы этаждын мындайча айтканда үстүндө турабыз. Бул 10-чы этаждын полу болуп калат, мындайча айтканда 9-чы этаждын үстүндө турабыз да. Буга чейин бүгүнкү күндө бизде продажа башталып эле. Ал эми өзүңүздөр жогоруда суроодо белгилеп кеткендей, Кыргызстанда көбүнчө компаниялар курулушту котлованын баштаганда эле үйлөрүн сатып башташат да. Ал эми мондай чоң көп кабаттуу үйлөрдү куруп атканда эң көп акча, каражат сарпталган бул ушул бетонный каркасы да. Бетонный каркасына эң көп акча, каражат сарпталат. Анан эгерде рынокто баа өйдөлөп же ылдыйлап кетсе, ылдыйлашы мүмкүн эмес, өйдөлөйт көп учурда. Көп компаниялар азыркы учурда ошол себептен, мындайча айтканда, үйлөрүн бүтүрө албай, 10 жылдап салып, документ бүтпөй калган себеби ошол. Себептен алар башында элдерге акча чогултуш үчүн арзан баада сатып жиберет. Сатып жибергенден кийин материалдар кымбаттап кетет. Материалдар кымбаттап кеткенден кийин алар өз үйүн өз убактысында бүтө албай калат да. Биз деген болсо башка компаниялардан өзгөчөлөнүп мындай добросовестный бололу деп, элдердин акчасын мындайча айтканда застраховывать этели деп, эртең күнү кепилдик болсун деп, биз деген үйдү деген бетонный каркасын бүтүрүп, андан кийин болсо дубал иштер азыркы учурда толугу менен бүтөйүн деп калды. Буюрса 5-чи этажда көтөрүлүп атат азыр. Өзү здание 9 этаж. Андан кийин гана сатуу иштерин баштап жатабыз да. Бул эмнени билгизет? Бул деген болсо кардардын акчасы толук кандуу мындай сакталган болот дагы, үй бүтөт дегенге толук гарантия болот. Сиздер тандаган локацияда элге түзүлгөн кандай ыңгайлуу шарттар бар? Балким бала бакча, соода борборлор, дүкөндөр жакын жерлерде, ошол тууралуу айтсаңыз. Биз салып жаткан объект жөнүндө маалымат берсек, эгер локациясы жөнүндө маалымат берсек, биз болсо мындай ориентир катары сиздер физкультурныйды алсаңар болот, же болбосо консерваторияны алсаңар болот. Бул Жантөшө Советский Пудовкинанын экөөнүн ортосунда жайгашкан. Бул жердин локациясы мындайча айтканда эми орусча айтмакчы топчик десек болот да. Себеби дегенде бул жерде жаныбызда эле физкультурный жайгашкан. Балдарыңызды кааласаңыз спортко машыктырсаңыз болот, профессионалдуу түрдө машыкса болот. Жана ошондой эле маңдайына мындай бир эле гана күч спортко жумшабай, мындай кандай десем, эстетикалык жактан, музыкадан үйрөнөм десе, консерватория турат маңдайыбызда. Андан тышкары футбол ойнойм десе, маңдайыбызда чоң футбольный поле бар. Ошондой эле ошол эле жерде ачыктагы, жабыктагы бассейн бар. Парк десе, Дружба паркы бар азыркы учурда. Жана ошондой эле шаарга кирип кетем десе, Советский Ахунбайканын биз жанындабыз. Жана эң чоң бир өзгөчөлүктөрдүн бириги бул биздин мындайча айтканда шаарга ачылган көрк. Орусча айтканда вид да. Себебинде бул жердин види бузулбайт. Маңдайыбызда жогоруда белгилегендей футбольный поле турат, ошондой эле больницалар турат мамлекеттик. Ал больницалар болсо жакын арада бузулбайт дагы. Ошол себептен үйдүн види тоого эч бир бузулбайт деп биз кепилдик бере алабыз. Ал эми школа, садиктерди болсо видеодон да көрсөңүздөр болот. Эми бул шаардын эң бир мындайча айтканда золотой квадраты бүт шаговый доступность. Батирди сатып алууда кардар эмнеге көңүл буруусу керек? Негизи батирди сатып алып атканда эмнеге кардар көңүл бурушу керек деген бул эң негизги суроо. Мындай туура суроо деп
айтып кетет элем. Көп учурда биздикилер баасына кызыгып эле котловандан сатып алып, документтерин жакшы карабайт. Бул салынып аткан объекти жөнүндө маалымат берип кетсек, биз ADEX курулуш компаниясы ушул объектини генеральный подрядчик катары курулуш кызматын кылып берип жатабыз. Жана ошондой эле биз ушунун сатуу бөлүмүнө жооп берип жатабыз, үйдү сатканыначы. Ал эми бул жер, бул дом болсо Алато партнер строй деген компанияга тийиштүү да. Алар бизге кардарлар мага келип сип панелден үй заказ кылса, ошондой эле заказ кылгандай алар мага бул үйдү куруп бер деп заказ кылып атышат да. Эми смотрите, ушул жерден эмне үчүн муну атайын баса белгилеп жатам? Көп учурда биздин кардарлар үй сатып алып атканда ушундай нерселерин билбей калышат да. Ким салуучу, ким сатуучу, үй кимге таандык. Бизде, например, Бишкекте көп үйлөр бар, чоң ушундай көп кабаттуу үйлөрчү. Бир компания салган, жер болсо жеке бир адамга таандык, же болбосо жашыл китеп менен мамлекетке таандык болуп калат да. Ал эми биз ушул жерде турган жердики болсо документи кызыл китеп. Кызыл китеп болсо фирмага оформление болгон, ал жерде физлицо жок. Себебинен эртең күнү фирма менен жеке жарандын ортосунда мамилеси келишпей калып, ал болсо мен деген жерге арест коюп салып, тигилер квартирасын сата албай калып, же болбосо ал барып кредит алган деп залогко коюп салган историялар көп да Бишкектечи. Андай маселе болбойт деген сөзгө кепилдик берилет да. Себебинен де кызыл китеп менен, кызыл китептин үстүнө кадимкидей эле проекттин документациясы толугу менен бүтүп, мамлекеттик экспертизалардан өтүп, тийиштүү мамлекеттик органдардан бүт бардан макулдашууларды алып, мисал катары газдан, суудан, канализациядан бардыгынан макулдашуулары өткөн. Документи фирмага оформление болгон. Ошону текшериш керек да. Эгерде бул нерсени текшербесе, жаңа өзүңөр деле карап билип көрсөңөр болот. Аябай көп историялар болот Бишкекте. Далевой менен башташат да курулуштучу. Далевой менен болгондо сизде Бишкекте бир жерде жериңиз болушу мүмкүн да. Бирок сиз ал жерге үй салганга мүмкүнчүлүгүңүз жок. Анан сизге келип бир компания мен ушул жерге үй салам, сен болсо ичинен мага 30 квартира сеники дейт да, мисалычы. Макул болуп сиз жерди өткөзүп бересиз, алар болсо курулушту курат да. Бирок мамиле бузулуп кетсе эле, мамиле билесиңер да, үй бүлөдө деле бир туугандарда бузулуп кетет, аял күйөөсү ажырашып кетип атат, анан эки бөлөк бөтөн кишиде бузулуп кетиши толук ыктымал да. Ошол себептен жер кызыл фирмада болуш керек. Ошого көңүл бургула деп чакырып кетет элек. Канча убакытта бүтүрөсүздөр бир долбоорду? Мисал катары эгерде биз ушул үй жөнүндө айтсак, азыркы турган үй жөнүндө айтсак, 2025-жылы толугу менен үй подписоо тапшырылып берилет, кардарларга ключтарын тапшырып беребиз. Ал эми эксплуатацияга болсо 2026-жылдын аягына чейин Кудай буйрса тапшырып беребиз деп пландап жатабыз буюрса. Сиздер тандаган локацияда элге түзүлгөн кандай ыңгайлуу шарттар бар? Балким бала бакча, соода борборлор, дүкөндөр. Биз салып жаткан объектибиз жөнүндө маалымат берсек, бул объектибиз болсо ушул Жукеева Пудовкина көчөсү менен бул жактан Жантөшева, бул жагынан Советскийдин кесилишинде жайгашкан. Ориентир катары сиз эгерде шаарды жакшы билбесеңиз, бул жерде физкультурный жайгашкан, чоң атайын мындайча айтканда биздин олимпиадага барып катышып медаль алып келаткан балдарыбыздын баары ушул жерде машыгышат. Жана ошондой эле маңдайыбызда болсо дүйнөлүк ареналарда барып ыргырдап аткан биздин артисттерибиз окуган консерваториябыз бар, музыкальный консерватория. Жана ошондой эле сиз сураганда эгерде сизге соода борбор кызык болсо, баарыңар билген ВФ центр жаныбызда жайгашкан. Эгерде сизге базар же ушундай сыяктуу соода борборлор кызык болсо, Советский менен кичине бассаңыз эле ВФ центри бар. Жана ошондой эле бул жак бетибизде Жукеева Пудовкинадан кичине өткөндөн кийин Орто Сай чоң базары бар. Бишкекте баарыңыздар билгендей парктар бул саналуу. Биздин үйдүн маңдайында эле Дружба паркы жакында эле реконструкция болгон, сонун болуп жасалган Дружба паркы бар да. Ал Дружба паркы болсо, билесиздер, бул медакадемиянын жанында жайгашкан Советский менен Ахунбайканын кесилишинде да. Биздин үйдүн эң бир сонун жери деген деп айтып кетсем болот. Бул шаардын так Золотой квадрат деген жеринде жайгашкан. Советскийге чыксаңыз болот, Жукеева Пудовкинага чыксаңыз болот, Ахунбайкага чыксаңыз болот. Бирок ошол эле учурда тып-тынч, мындайча айтканда, айылда жашагандай, машинанын ызычуусу угулбай, паркты карап, тоону карап, мындай кенен жашасаңыз болот да. Медакадемияда жакын жайгашкан. Бул жерде даже эгерде алып коюп туруп, бизнес план десеңиз дагы студенттерге сдача кылганга аябай локациясы мындай ыңгайлуу да. Урматтуу көрүүчүлөр, бардыгыңыздар көп болгондой ADEX International курулуш компаниясы кыялыңыздагы үйдү жеңил шартта куруп берет.